Мурдагы президенттер менен жолугушууну уюштурууга эмне түрткү болду? Садыр Жапаровдун кезектеги маеги. Президент Садыр Жапаровдун мурдагы журт башчылары менен болгон жолугушуусу ушул аптадагы негизги саясий окуялардын бирине айланып, учурда кызуу талкууга алынып жаткан кези. Кыргызстан мурдагы жана учурдагы башчыларынын жолугушуусу тууралуу калк ичинде ар кандай талкуулар жаралып, арасында ача пикирде болгондор да жок эмес. Айрымдары жолугушууну кубаттаса, кээ бирлери ачык эле сындап чыгууда. Мурдагы президенттер менен болгон жолугушууну уюштурууга эмне түрткү болду жана анын максаты эмнеде? Көпчүлүктү түмөн түйшүккө салган ушул жана башка суроолор боюнча президентке кайрылып өз оозунан жооп алдык. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Түз эле суроолорубузга өтө берсек, мурдагы президенттер менен болгон жолугушууну уюштурууга эмне түрткү болду? Жалпы элге абдан кызыктуу жана табышмактуу болуп турат. Бардыгын бир жерге чогултуу оор болдубу? Макул көрсөңүз толук айтып берсеңиз, кандай тосуп алдыңыз? Алар кандай келишти? Кайсы темада сөздөр болду? Кандай узап кетишти дегендей. Барын Дубайга чогултардан мурда Бишкекте Сооронбай Шарипович менен Алмазбек Шаршеновичти бир столго олтургузуп экөөнү элдештиргенбиз. Экөө элдешип, бири-бирин кечиришип тараган. Анан бардык мурдагы президенттерди чогулттук. Албетте, ар бири менен өз-өзүнчө сүйлөшүп, Дубайда жолугушабыз дегенбиз. Бири-бирине айткан жокпуз. Бул чындык. Айтсак айрымдары келбей коет эле. Бирок бизде сыр маалыматты жашыра албайсың да, Кыргызстанда баары ачык. Арасында бардык президенттер чогулуп жатканын билип алгандар да бар экен. Ушунча да баары келип беришти. Мен сөз баштадым. Урматтуулар, негизги сөзгө өтөрдөн мурда сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Кыргыз саясатчылары жалган сөздөрдү таратмай адатыбыз бар эле. Тилекке каршы элибиз дагы ошондой ушактарга тез ишенип алат. Мен жөнүндө 13 жылдан бери эле Бакиевден акча алып келип революция кылганы жатат. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Бакиевден акча алып келип революция кылганы жатат. Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алып шайлоого барды. Экөөнү көз каранды деген сыяктуу жалган сөздөрдү тараткандар болду. Кудайдын куттуу жери, пайгамбарыбыздын буту баскан ыйык жерде олтурабыз. Бир өңүрдөн бир тыйын алган болсом, ушул жерден Кудай алдында айткыла дедим. Албетте жок дешти. Кыскасын айтсам, ушул жерде олтурган баарыңыздардын алдыңыздарда финансылык дагы, саясий дагы карызым, милдеттемем жок. Менин президент болушума бирөөңүздөрдүн дагы тиешеңер жок. Бир гана Кудай алдында, анын карапайым элдин алдында милдеттүүмүн. Кудай колдоп, карапайым эл алып келип бийликке койду. Ошондуктан арабызда олтургандардын арасынан бирөө жарымга милдеттенмеси барбы деген ар кандай күмөн ойлордон алыс болуңуздар. Сиздерди чогулткан себебим бирөө эле, ынтымак алып келүү. Башчылар ынтымакка келмейин, башкалар ынтымакка келиши кыйын экен. Ошондуктан тарапташыңарды ынтымакка чакыргыла. Тарапташыңардын колдоосуна деле муктаж эмесмин. Өзүмдү колдогон 80% элдин колдоосу деле президенттик мөөнөтүм бүткөнчө жетет. Бирок калган 20% эл Баланчаевчи, Түкүнчөевчи болуп 6-7ге бөлүнүп жүрөт. Келгиле, бир эле кыргызстандык бололу. Көрүп турасыздар, дүйнөдө акыбал начар болуп турат. Кыргызстан эми гана бутубузга туруп келатабыз. Былтыр экономикабызда жакшы жылыштар болду. Быйыл андан да жакшы болот. Эмдиги жылы андан 5 бетер болот. Кылымдын долбоор болгон темир жол, ири ГЭСтерди куруу иштерин баштадык. Ушундай ири долбоорлорду ишке ашырып алышыбыз керек. Ошондо Кыргызстандын келечеги кең болот. Күчтүү мамлекет болобуз. Кудай буйрса дедим. Менден кийинки сөздү улуулашып Аскар Акаевич улады. Андан соң баары сөз сүйлөп ынтымакка келеле. Бир муштум болуп биргеле деген демилгемди колдоп кубатташты. Баары 4 саатка жакын убакыт жакшы олтуруп, анан тарап кетишти. Бул жаңылык чындыгында коомчулуктун көпчүлүк бөлүгүн таң калтырды. Талкуу аяк азыркыга чейин уланууда. Жана жакын арада дагы бүтө турган эмес. Айрымдар Бакиев мыйзам чегинде соттолгонун айтып, сизди ал кылмышкерди кармаган ордуна эмнеге жолугушуп жүрөт дешүүдө.
ооба, ал киши боюнча соттолду деген соттун чечими бар. 13 жылдан бери Белоруссияга биздин башкы прокуратура бизге өткөрүп бергиле деп 4 жолу суроо талап жөнөткөн экен. 4 жолу тең баш тартышкан. Мен жолугушум боюнча айтсам, биздин баш мыйзамыбыз эң жогорку мыйзам, мыйзамдардын атасы. Баш мыйзамдын 66 беренесинин 2 пунктунда президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылат деп милдеттендирип турат. Мен милдетимди аткарып жатам. Ал эми жоопко тартылуусу боюнча болсо, ар бир адам Кудай алдында, тарых алдында, мыйзам алдында өзүнүн күнөөсү үчүн жооп берет. Өз постуңузда кечиримдүүлүккө чакырдыңыз. Башкы максаты эмне? Суроомду түзеле берейин, Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келели деп жатасыңарбы? Көпчүлүк бул жолугушуу ушул максатты көздөгөнүн жазышууда. Эгер Бакиевди алып келе турган болсок, анда Дубайда эмес, Бишкекте эле чогултмакмыз да. Бакиевден башкасынын баары Бишкекке келе алат. Бакиевге соттун чечими бар. Ал келсе камакта олтуруш керек. Соттун чечимдерине баш ийишибиз керек. Эми мындан аркы кадамдар кандай болот? Бул ынтымак жолугушуу өз жолу менен, мыйзам алдында кимдин жоопкерчилиги болсо, ал өз жолу менен улана бериши керек. Мыйзамдарды, соттун чечимдерин аттап өтмөй жок. Мындан ары деле ынтымак жолугуштарды улай беребиз. Мен бардык саясатчыларды ынтымак столуна олтургузууга даярмын. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт эмеспи элибизде? Саясатчылар демекчи, Мадумаровду деле ынтымак столго чакырып койбойсузбу? Аны деле чакырганбыз. Чакырганда дагы үйгө чакырганбыз. Былтыр жай мезгилинде болчу. Бир дастаркондо олтуруп, келиңиз, ынтымакташалы. Бир эле Кыргызстаныбыз бар. Жаакташпай бирге иштешели. Биригип Кыргызстанда көтөрөлү дегенбиз. Укмуш тил табышып, кучакташып, достошуп, жылуу тараганбыз. Бир апта өтүп өтпөй эле сөзүнө турбай кайра тескери кетсе болобу? Мейли. Өзү билсин дедик. Башка эмне дейбиз? Ага жалдырамак белек. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге рахмат. Президент Садыр Нуркожоевич экс-президенттердин баарын чогултуп ынтымакка чакыруусу бул бир саясаттагы өтө чоң иш болду дей элем да. Буга президентибиздин эрки, саясий эрки жетти. Анткени ушул өткөн иштеп кеткен президенттердин баарын башын кошуш, анан аларды бир орундукка отургузуп, чогуу отургузуп сүйлөштүрүш, анан ошого батыныш бул чоң саясий эрки бар адамдардын жасай турган иши да. Себеби бул президенттердин баардыгы элибиз билет кызматтан жөн кетишкен эмес. 5 президентти тең мындай эсепке алып карар элем. Кайсы бир президентти ичинен бөлүп алып актоо аракети жок. Анткени бул 5 президенттин деле эгерде изилдей келсек, баарынын мойнунда күнөөлөрү турат. Болгондо да өтө оор күнөөлөрү турат. Муну эми ошол мен жана бекер жеринен айткан жокмун, эми ушул президенттердин, ошол экс-президенттердин өздөрүндө калды деп. Эгер өздөрү элдин астына элден кечирим сурап, эл астына чыгып, биз туура иштеп аткан учурубузда ушундай күнөөлөрдү кетиргенбиз. Бизди президент башыбызды кошуп, ушундай ынтымакка чакырды. Эми эл журтум бизди кечиргиле деп сураныш алардын саясий эркиндеги иш да, алардын мойнундагы иш болуп калды.